Кийинки бөлүк эң чоң бөлүк китептеги. Эң чоң бөлүк 9-бөлүм. Тыюу салынган ширки сөздөр. Тыюу салынган ширк сөздөр. 26 бап. 26 бап. Батылы да он. Ширки сөздөр. Тыюу салынган ширки сөздөр, ширк сөздөр. Кыска эле баптарын жазбай эле бирден айтып кете бересиз. Тыюу салган нерселерди жазып кете бересиз. 26 бап өзү. 26 бап. Эми суроо. Эмнеге эң көп ушул бап эң көп ушул шейх жазып аткандай эң көп бөлүктү ушуга бөлгөн? Анткени сөздөрдө болгон ширк эң көп жайылган адамдардын арасында. Адамдар ушул тавхидти карамачылыкка, ширкке эң көбүнчө сөздөр менен түшүшөт да. Айтып атат. Ошол себептен эң көп койгон да ушул темага. Биринчиси жазып кете берели. Аллахтын неаматтарын жокко чыгаруу. Аллахтын неаматтарын жокко чыгаруу. Бул дагы тавхидтин карамачылыктары да. Аллахтын неаматтарын жокко чыгаруу. Кандайча? Мисалы Аллах Таала бир жакшылыкты берип аткан болсо, эмне дейт? Аллахка аны деметпейт да, Аллахтан деп билбейт. Алхамдулилlah, бул Аллахтан берди деп билбейт. Мен өзүм таптым дейт да. Мен өзүм таптым. Же баланча мага жар деме кылды деп баранча мына көрдүңөр ушул. Ушул дагы Аллахтын неаматтарын жокко чыгаруу. Же болбосо Аллахтан болгон неаматты мында жазып койсорот да, бул дагы Аллахтан болгон неаматты башка бирөөдөн деп айтуу да. Башка бирөөгө ыйгаруу. Аллахтын неаматын Аллахтан болгон неаматты башка бирөөгө ыйгаруу. Ушуга да. Ушундай эле баары эле жака мындай үтүр коюп эле жазып кете берели да. 26-тын баарын бап жазбай эле ушунтип эле мындай эң башка жактарын жазып кете беребиз да. Ыйгаруу. Ушинтип жанагындай Аллахтан неамат болуп аткан болсо айтат. Тиги баланча мага ушуну жакшылык кылып ошондон болду депчи. Ал эмесе эң өкүнүчтүүсү, эң мына чоңу, эң мына ширк тавхидте эң жокко турган нерсеси Аллахтан неамат келип атса, ал өзүнүн ошо бутпарас кудайларына ошондо эметет да, ыйгарат. Баланча мен Кудайга барып сыйындым эле, баланча мазарга барып сыйындым эле, андан ошол себептен мына перзент болду менде дейт. Же мына адамдан, же мына ушул бала ошо адамдан болду деп. Же эмне доктурдан болду дейт мына. Ушул доктур кыйын болгондуктан мына ушул себептен мына ушундай болуп калды. Мен айыгып кеттим деп. Ооба, ал себепти кылды ушундай. Эгерде жакшы турмаса жакшы, бирок натыйжа Аллахтан болду да. Натыйжа ошондой эле адам өзүнө дагы ыйгарышы мүмкүн. Башкалар эстебес, өзүнө ыйгарышы мүмкүн. Мисалы, акча таап аткан болсо, мен кандай кыйынмын дейт да. Мен кандай опытым бар дейт. Мен кандай жолдорун, акча табыштын жолдорун билем дейт. Же бир илимге жетип атса, бир Куранда бир нерсе жаттап атса, менин эске тутум жакшы да. Менин аракетим жакшы да деп өзүнө ыйгарат. Бул да тавхидти жок кылат бул нерсе. Ошол сөздөр менен анан хадистер келген, немелер келген анан. Мына бачын айтпадык бе? Асмандан жан түшсө эмне деди? Бул Аллахтын неаматы менен, Аллахтын жакшылыгы менен деп айтса, Аллахка момун болот. А бирок бул жылдыз үчүн деп боло турган болсо, көрдүңөрбү, ошо неаматты жылдызга байлап койду да, жана ыйгарып койду. Ошондой эле дагы тыюу салган сөздөрдөн касам. Аллахтын аты менен эмес, Аллахтан башканын аты менен касам ичүү. Аллахтан башка нерсе менен касам ичүү. Бул дагы тыюу салган нерселерден. Кандай мисалы? Нан урсун, бычак урсун, көл урсун дегендер, көлдөгүлөр айтат экен, астагфирулла. Көл урсун деп айткандар бар экен. Эдем урсун, бул урсун деген, ушунун баары тең ширк. Мунун баары ширк. Тыюу салган да. Болбойт. Эмне деп айтыш керек? Аллахтын аты менен, Аллахка ант деп айтыш керек. Аллахка ант, валлахи деп. Аллахтын аты менен касам ичүүгө ант берүүгө уруксат берилет шариатта. Ошондой Аллахтын аты менен ант ичиш керек. Пайгамбарыбыз кайсы айткан? Ман халяфа би гайриллахи факат ашрака. Ким Аллахтын башка бирөөнүн аты менен ант иче турган болсо, ал ширк кылды дейт. Ал ширк кылды. Эми бул түшүнүктүү, баягыдан бери айтып атабыз. Түшүнүктүү. Анан кийинки дагы бул ушул тыюу салган нерселерден Аллахтын аты менен мындай айтсак, касамга ыраазы болбогондук. Касам менен ыраазы болбоо. Бул дагы тавхидке болгон бир кемчиликтин бири да. Валлахи деп атса. Валлахи деп атса бишенбейт да. Валлахи деп Аллахтын аты менен, Аллахтын атын ортого коюп, ушинтип касам айтып атса, бишенбейт да.
Жок болсун. Жок, макул. Башка нерсе менен болбойт го, ширк деди. Жок, сен Аллахтын атынан эмес, башка биреме ант берсе, ал ширк кетет. Анда ширк болуп калат, анда ширк болуп калат. Бул уже башка тема. Бул башка тема. Кээ бир көпчүлүк мындай эгер Куранды кармап берсе анда мындай дегенде сүрүп дейт. Буганы бар. Куранды кармап бергенде бул туура эле болот да. Куранды кармап неметсе, бул анткени Куран бул Аллахтын сыпаттарынын бири. Бул Аллах менен ант ичкен дере сыяктуу да. Куран менен уруксат берилет. Разы болбу. Разы болбу. Кандай дейсиз, Нурбек? Бирөө бул жакта мындай. Бирөө келип айтат да. Эй, кече күнү мындай иш болду деп биреме десе, койчу дейт да, ишенбейт да. Эй, валлахи, мына Аллахка ант. Ошондой болду десе, анда да ишенбей турат да. Баары бир да. Көрдүңөр, Аллахтын атын айтып атса, Аллахтын аты менен антышып атса дагы тиги разы болбойт. Бул демек ал разы болбой атат. Эмнеге? Демек ошо Аллахтын аты болгон анын жүрөгүндө таазим жок. Ошол себептен бул тавхидти кемситет. Тавхидти кем. Түшүктүү болду да бул тема. Жеңил. Демек Аллахтын аты менен айтып атканда адам разы болуш керек. Макул болуш керек. Бирок кандай? Жалганчылар бар да. Жалган айтып туруп Аллахи дей беришет. Туурабы? Аллах ант деп туруп эле калп айта бериши мүмкүн. Эгерде анык калпычы болгон болсо, анан биз чынын калп айтып турган билген болсок, анда ишенбей эле койсок болот. Анын аты менен эметпей эле койсок болот да. Экинчи жолу көбүрөөк мындай неме бар да, бир болжомол бар да, көбүрөөк калп айтып болуш керек деген. Көбүрөөк болжомол бар, бул жакта да ишенбейбиз. Бул жакта да ишенбей койгонго акыбыз бар. Ал касам айтып аткан болсо да. Анан эгерде бирдей болуп калды да, бирдей. Бул калп айтып атканын билбейбиз, же чын айтып атканын билбейбиз да, бирдей даражада да. Мындай учурда ишенишибиз керек болот. Ант айткандан кийин ишенишибиз керек болот. Şu bölümde görebilsek. Бул жакта мына эң көп немелер илешкендер ушул бөлүмдөр да. Намурсун, Астамурсун деп Кийинки тыюу салынган нерсе. Союз намурсун деп тең айтат. Көрөр, демек нан менен Аллахты теңдеш кылып койду да. Көрөр, Аллах менен нанды теңдеш кылып койгон, мына ошо ширк. Ошол себептүү ширк да, субханалла. Кээ бирлер бар, мына Нурбек айтты го, андан да аша чапкандар бар. Аллахтын аты менен айтса, ал менен разы болбойт да. Айтат, нан урсун деп айтты, ошондо ишенем дейт да. Нанды Аллахтан андан да бийик коюп койгондор да. Андан да ойду койгондор бар да, субханалла. Кийинки тыюу салган, мынтип айтса адам, Аллах жана сен кааласаң деп айтат. Аллах жана сен кааласаң деп Аллах таала менен бирөөнү бир деңгээлде коюп жана айтат да. Аллах жана бул кааласа, Аллах жана бул сен кааласаң деп. Бул тыюу салынган, бул да ширк. Эмне деп айтыш керек? Аллах кааласа, андан кийин анан сен кааласаң деп айтат да. Андан кийин деп, андан соң деп. Аллах жана деп бир даражага коюу бул болбойт. Аллахка теңдеш кылып койгон болот. Теңдеш кылып койгон болот да. Ана биякта айта кетчү нерсе көрдүңөр, ушу сөздөрдө дагы теңдеш кылып коюуда шариатка тыюу салынып аткандан кийин жазууларда дагы мындай немелер, жана мечитке киргенде биякта Аллах деп турат, биякта Мухаммад деп турат. Тең даража. Ошону Шейх Усаймин башка алдымдарда айткан, бул ширк деп айткан. Ширк ушу жазуудагы ширк. Бирдей теңдеш, кандай мечитке кирген адам көрөт дагы, эки кудайыңар бар турабы дейт да. Бир даражадагы. Аллах деп турат, биягында эле Мухаммад деп турат, тең. Ошондой эле болуп турабы? Бардыгы мечиттерде. Болбойт. Алдагы негизи ширк болсо ошондо жеткиш керек. Көрдүңөр, Аллах кааласа, жана сен кааласаң деп айткан болбойт, жана деп. И деп. Если пожелает Аллах, и ты депчи. Айтса, не деп айтыш керек? Аллах кааласа, андан соң, андан кийин сен кааласаң деп айтса болот. Кийинки туура эмес сөздөрдөн, ширки сөздөрдөн ким вакытты сөксө, вакытты урушса. Вакытты, заманды. Вакытты, мисалы, кандай жаман жыл, кандай жаман ай, ушундай жана проклятый день деп андай орустар айтат го. Аба ырайына да жете салдырачы, бул өзүнчө. Бул вакытта, мисалы, кандай жаман күн, ушундай деп, мисалы, күндү, вакытты, заманды, бир жаман бир айыптоо, урушуу, сөгүү да ушундай. Ошондой сыяктуу. Бул жыл өтө мындай болду, жаман жыл болду деп мисалы. Кайсылар көп болду деп. Анан ушундай жаман бир сыпаттап айткан болбойт. Неге? Анткени вакыт деген бул эч нерсе эмес. Вакыттагы боло турган нерселерди Аллах таала кылып атат. Негизи ким ошону урушуп аткан болсо, негизи Аллах урушуп аткандай. Аллах урушуп аткандай да. Болбойт ошону. Ошол риwayatте ла тасубуддахр деп Аллах таала хадис кылып айткан. Вакытты урушпагыла. Инна Аллаху ад-дахр. Чында вакыт бул Аллах деген. Вакытты жүргүзүүчү, вакытта болгон бир нерсенин баарын жүргүзүүчү бул Аллах таала. Бир вакытты урушкан болбойт. Бирок оор деп сыпаттаса болот. Мына быйыл ушул жыл
баланча адам үчүн оор жыл болдубу деп. Убакытты жамандагандай эмес. Ошол адамга оор болду да. Бул Куранда келген. Ал оор күн деп айтылган. Кыямат күнү тууралуу. Кыямат күн оор күн. Кимге? Капырларга. Алар үчүн өтө оор күн. Көрдүңбү? Ошондой оор күн болду. Ушундай деп мындай сыпаттаса болот. А бирок жамандап жанагындай убакыт өзү туура эмес, жаман деп, жана проклятый деп айтышат го. Ушундай бунун баары болбойт. Булар тыюу салынат. Кийинки казылардын казысы деп аталуу тыюу салынат. Казылардын казысы деген сөз бар да. Казылардын казысы деп ат коюу. Деп ат коюу. Эмнеге? Анткени казылардын казысы, соттордун соту, падышалардын падышасы. Ким бул? Бул Аллах Таала. Аллах Таала. Ошондой ат менен башка бирөөнү сыпаттоо бул болбойт да, бул. Бул Аллах Таала эмес. Өнүгүсүз деген ошондой ошо Аллах Таалага болгон бизде адеп болуш керек да. Адеп болуш керек. Аллах Тааланын ысымдарына, Аллах Тааланын сыпаттарына болгон ошондой Аллах Таалага болгон сыяктуудай болгон бир сыпаттар менен башка бирөөрдү жанагы сыпаттан болбойт да. Кийинки тема Аллахтын ысымдарын урматтоо. Аллахтын ысымдарын урматтоо жана ал үчүн атты өзгөртүү. Атты өзгөртүү. Ошо немелерди аз-аз жазып кетерлер да, бул баптар эле да. Аллахтын ысымдарын урматтоо. Урматтоо жана ал үчүн атты өзгөртүү. Көрдүңбү? Аллахтын атын урматтасак, ошол үчүн дагы атты өзгөртүп коюшту болот да. Атын өзгөртүү, Атты өзгөртүү, атын өзгөртүү. Өзүң атыңбы? Өзүң атың. Өзүң атың. Аль-Хакам деген Аллахтан аты бар да, өкүм чыгаруучу. Эң жакшы сот деген, сот деген. Анан бир сахабанын аты ушунда Абул Хакам деп койшкон эле. Анын коому Абул Хакам деп атап койшкон. Абул Хакам соттордун башчысы, башкы сот дегендей, ушундай сыяктуу бир сөз да, Абул Хакам деп. Анан пайгамбар салсам ошо сурап неметет да, эмне себептен мындай болгондо дегенде, ал айтат да, менин коомумда дейт, бир эки адамдар талашып кетсе, мага келишет эле, мен чечип берет элем дейт. Анан мен адилеттүү чечет элем дейт. Ошол себептен мени Аль-Хакам деп ошондой атка койшкон дейт да. Аль-Хакам деп өкүм чыгаруучу, кыйын өкүм чыгаруучу деп ушундай жакшы. Дегенде анан пайгамбар салсам айтат, кандай жакшы дейт да, бул кандай сонун нерсе. Бирок сенде балаң барбы дейт. Бар дейт. Аты ким дейт? Шурайх. Атынын аты Шурайх деп аталат. Анан Муслим дейт. Анан Абдуллах дейт. Шурайх, Муслим, Абдуллах деген 3 балам бар дейт. Ким улуусу ким дейт? Улуусу ким десе Шурайх дейт. Шурайх десе анда айтат, сен эми Абу Шурайхсың дейт. Абу Шурайх дейт, Шурайхтын атасы деген сөз да. Абул Хакам деген атты алып туруп, пайгамбар Абу Шурайх деп өзгөртүп койгон. Улуу баласынын аты менен. Улуу баланын аты менен өзүнүн ат коюу бул сүннөт. Мисалы адамдын улуу бир Абдуллах деген баласы болгон болсо, Абу Абдуллах деп өзүнө ушундай лакап ат алып алуу бул жакшы. Атын аты эмес, ат кала бер. Лакап ушундай жанагы. Куня деп коет да шариатта, куня. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куньясы болгон Абул Касим деген. Абу Бакр деген бул куньясы, аты эмес. Аты Абдуллах ибн Усман. Аты Абдуллах болгон Абу Бакр. Бакрдын атасы деген сөз. Абу Хафс, Умар ибн Аль-Хаттаб. Умардын аты Абу Хафс болгон, Хафстын атасы. Айша энебиз Умму Абдилла, Абдуллахтын энеси. Көрдүңбү, арабтарда ошолорда мындай болот да. Бизде отчество менен, орустарда бул отчество менен кайрылабыз го, мисалы мындайевич деп, мисалы Сергей Сергеевич деп, атасынын аты менен кайрылат го. Арабтарда ошол сүннөт боюнча эмне, баласынын аты менен кайрылат. Ошол урмат менен кайрылган болуп эсептелет да. Паланчынын атасы дегендей экен. Көрдүңбү, бул жакта анан балага дагы өтө тарбия бар да. Бала көрүп, атасын деген анын аты менен кайрылып атканын билип, анан өзүн мындай кичине серьезныйраак алып жүрө баштайт да. Чалчылактабай кичине жаш балада жүрө бербей, мен атама мен аты менен кайрылып атышат. Анан өзүн кичине мындай важныйраак сезе баштайт да, ушунчу. Тарбия. Ошондуктан бул сүннөт. Адамдын баласы болбосо дагы коюп койсо болот. Мисалы Алмарс, мисалы Абу Абдуллах деп, мисалы ал баласы жок болсо да, куня алып алса болот да. Сүннөт. Абу Хурайра. Биринчи аты өзүнүн Абу Бакр. Абу Шурайх, Абул Хакам. Абул Хакам деген ошо болбош керек да, болбош керек.
Аллахтын сыпаттарынын бири ошондой болуп калат да. Ал соттордун атасы болуп калат. Башкы сот дейт. Соттордун соту дегендей сөздөй болуп калат да, ошондой болуп калат. Ошону өзгөртүп салган. Анан негизи атты өзгөртүү дейм мен, кайра айтпадыкпы. Мисалы Абу Хурайра, Абдурахман ибн Сахр. Ошо Абу Хурайранын аты Абдурахман болот да, аты Абдурахман болот. Анан Абу Хурайра ага чейин аты Абдушамс болгон. Абдушамс. Абдушамс деген сөз эмне? Күндүн кулу деген сөз. Күндүн кулу деген сөз. Анан кийин исламга келгенден кийин анын аты өзгөртүлгөн. Эмне болуп? Абдурахман деп, мээримдүүнүн кулу болуп калган. Анткени күндүн кулу деген күнгө сыйынуучу, күнгө кулдук көрсөтүүчү деген сөз да. Ошондуктан ушундай аттарды өзгөртүш керек. Абдушамс, Абдумуталип деген аттар болот. Абдулмуталиптин деген кулу, Абдурасул. Бул да аты өзгөртүлөт. Ар-Расулдун кулу, элчинин кулу деген, көрдүңүзбү? Абдурабби Расул десе болот. Абдурабби Расул болот, Абдурабби Расул болот. Абдурабби Расул болот. Неменин элчинин Роббисинин кулу деген сөз болот да. Анда демек Аллах Тааланын кулчулук көрсөтүлөт атпайбы? Ал болот да. Анан Абдурасул болбойт. Ушундай сыяктуу аттар болсо, кулчулукту Аллахтан башка бирөөгө ушундай байланыштырган болсо, анда бул болбойт да, ширк болот. Кийинки бап Аллахты, Куранды же элчини мазактоо, шылдыңдоо. Бул өтө маанилүү. Аллахты, Куранды же элчини шылдыңдоо же мазактоо. Бул куфр, динден чыгарат. Тамашалап дагы болгон болсо, тамашалап эгерде мазактай турган болсо, Аллах Тааланын аты тууралуу, Аллах Таала эскериле турган бир нерседен, динден, Курандан же пайгамбарды салсам, ким тамашалап, мазактап, күлкүлүү бир нерсе айта турган болсо, тамашалап кылган болсо да динден чыгат. Тамашалап кылган болсо да. Бул ошо кооптуу нерсе да. Жанагыларда болбойт да. Видео жүрөт эле го. Намаз окуп, ассаламу алейкум рахматуллахи бардыгы муяктар айтт го. Ол муяктар айтт да, бул бети каратабы. Андан кийин ассаламу алейкум рахматуллахи экинчи жолу муяктар айтт, туурабы? Ол тескери басат да, bundan бетин көрүп. Ролик жүрөт го, олдодор болбойт да, ол дагы. Эми андай намазда болуп калат да, бирөө кечип калып мындай окуп калып, мыскылдап. Жок. Диндин шылыңдан болбойт. Жок, болбойт. Ал өтө опасный да, положениеси өтө опасный болбойт. Ошондо киши менен учурашкан жок. Ар кандай тамашалар, анекдоттор болуп кетет да, дин тууралуучу. Болбойт, мунун баары болбойт. Алдарды уккан да болбойт. Адам угуп отурган болсо дагы, ал дагы ошондой абалда болуп калат. Ошондой өкүмгө коюлуп калат да. Аллах Куран айтат: "Вакат назара алейкум фил китаби" дейт. Мына силерге китепте түшүрүлгөн дейт. Анида самиятум аятиллахи дейт. Аллахтын аяттары тууралуу дейт. Юкфару биха ва ястахзаху биха дейт. Аларга капырлык көрсөтүп атса, же шылыңдап мазактап атса дейт. Фала тaqуду махум хатта яхуду фи хадисин гайри. Алар менен отурбагыла дейт. Качан алар башка сөз менен алектенмейчи дейт. Иннакум идан мислухум дейт. Антпесе силер ошолордой болуп калсаңар дейт. Ошолордой болуп калсаңар. Өкүм ошондой болуп калат да. Силер болбойт, ошондуктан шылыңдап мазактап бир анекдот бир неме кылып чыккан болсо, болбойт, отурган болбойт. Уккан болбойт. Аны айыпташ керек. Аны деген токтотуш керек да, токтотуш керек. Токтотулбаса чыгып кетиш керек. Дин тамаша эмес да, бул дин тамаша эмес да. Диндин ар бир өкүмдөрү менен бар нерсе менен тамашкан болбойт да бул. Адам динден чыгып калат. Өзү сезбей эле субхана. Анан бул тууралуу хадисте келген, бир мунафыктар, ошо пайгамбарлар, сахабалар менен бирге ошо бир сапарда ошо жихадка кетип баратып, анан айтышат да. Ушул Аллахтын элчиси жана ушул сахабалардан дагы, алардан дагы ачкөз тамак жеп аткан дагы, алардан дагы душман менен жолукканда, алардан да коркок эч кимди көргөн жокпуз деп айтышат. Аллахтын элчиси чындап атат да. Андан дагы ачкөз эч кимди билбейбиз. Андан да коркок эч кимди билбейбиз деп атат да. Дегенде ошондо бир сахаба туруп айтат: "Сен мунафыксың" дейт. Сен жалганчысың, мен сени сөзсүз пайгамбарга айтам дейт сени. Деп туруп ат чаптырып кетип бараткан болот. Кеткенде тиги арттан баратканда, ал жеткичекти эле Аллах Таала пайгамбарга жеткизип коет. Алга бар жеткизип коет, ал уже кетип бараткан, анан келгенде анан тиги ошол келип кайра кечирим сурайт. Анан да ошо кайсы келет, тиги пайгамбар салам келатат тиги кечирим сурап. Кечирим сурап ошо неметипчи. Келатат тиги ошо ат менен басып кете берет дагы, көңүл бурап атат, карабай коет. Анан карабай бир эле аят окуйт Аллах Таала, айтат: "Кул абиллахи ва аятихи ва расули кунтум тастахзиун" деп. Айт, сен силер эмне Аллахтын үстүнөн, анын аяттарын, анын элчисинин үстүнөн мазактап атасыңарбы деп. Шылыңдап атасыңарбы? Ла тазиру кат кафартум бада иманкум. Кечирим сурабагыла. Силер момун болгондон кийин кафир болуп калдыңар дейт. Алар айтышканда биз жөн эле мына бул аяттын башында айтты: "Вала инсаалтахум ла якулуна иннама кунна нахуду ва налаб." Качан алардан сурасаң дейт, алар айтышат дейт: "Биз жөн эле тамашалап ойноп аттык эле" дейт. Сапарда кетип баратканда сапарда катышыш үчүн эле ушул сөздөрдү айтканбыз дейт да.
Бир кечирим сурабагыла дейт. Силер момун болгондон кийин капыр болуп калдыңар дейт. Ошондой болбойт да, тамашалап анекдот кылып динди тамашалаган бул өтө кооптуу нерсе да, өтө кооптуу нерсе. Бул түшүнүктүү, бул түшүнүктүү. Өтө сак болуш керек, өтө сак болуш керек. Өтө өзгөчө мына көбөйүп кетти. Интернеттен болгон нерсени баарын таркап жүрүшөт да, динден мазакташып, динден шылыңдап. Кийинки бап, кийинки мындай жазып коелу. Аллахка салам болсун деп айтуу бул болбойт да. Аллахка салам болсун деген сөз. Бул тыюу салынган. Аллахка салам болсун деп айтпагыла деп пайгамбар салам айткан. Чынында Аллах бул салам. Ассалам деген. Аллахтан ассалам деген аты бар, Эми бул тыюу салынган сөздөр. Анан кийинки тыюу салынган сөздөрдөн Аллах мени кечир кааласаң деп, эгерде кааласаң. Аллах эгерде кааласаң мени кечир деген сөз. Эгерде кааласаң. Иншита деп дуа кылып атып, иншита деп мисалы Аллах таала мени кечирип кой эгерде кааласаң. Бирок кааласаң кечирбей эле кой деген сөз. Кааласаң кечирбей эле кой, кааласаң кечирип кой деген сөз. Ошондой сыяктуу болуп калат да, мага баары бир дегенчи. Бул иншита деген иншалла деген сөз. Иншалла. Ошон үчүн дуа кылып атканда иншаллах деп айтылбайт. Дуа кылып атабы, бирөө дуа кылдыбы, иншалла дейт да. Айтып айтылбайт, болбойт да. Дуа кылганда иншаллах деп айтылбайт. Дуа кылып атканда амин деп айтылат, амин деп айтылат. Анткени иншалла деген дуа кылса иншалла деген Аллах кааласа болсун, кааласа болбосун деген түшүнүктүү болуп калат. Кийинки бап Аллахтын аты менен бирөө сураса, Аллахтын аты менен бирөө бир нерсе сураса, ага жок дебеш керек да. Ага жок деген болбойт. Аллахтын аты менен сураса, ага сөзсүз анысын бериш керек, сөзсүз бериш керек. Сураган нерсени. Сураган нерсесин. Аллах үчүн сурайт го, ошо казыр түшүнүп бересиз. Биринчиден негизи эле Аллахтын аты менен сураган болбойт. Аллахтын атына болгон урматтуу болуш керек да. Эгерде Аллахтын аты менен бирөө сурай турган болсо, хадис дегенде эң улуу нерсени эле сураса болот, бейишти эле сураса болот Аллахтан. Негизи Аллахтын аты менен, Аллахтын атын бир өзүнчө инструмент кылып алышат да. Өзүнчө бир товар сыяктуу кылып алышат. Ал менен каалаган нерсесин жетишет. Аллах үчүн берип кой, Аллах үчүн берип кой. Аллахтын атына болгон бул урматсыздык. Негизинен болбойт. А бирок сурай турган болсо, бирөө сураса, анда ага бериш керек болот. Аллахтын атына урматтуу болуу керек. Аста жазып коелу, аты менен сураган болбойт деп. Аллахтын аты менен сураган болбойт. Негизи болбойт. Бирок сурай турган болсо, анда бериш керек болот. Эми суроо мында бул жакта. Эми кандай айтып атабыз? Ким Аллахтын аты менен сураса, сөзсүз бериш керек деп атабыз, Анан бул жакта абалдар бар. Мисалы, кээ бир адамдар баарына эле ошентип Аллахтын аты үчүн бериле, Аллах үчүн бериле деп элдин баарына кайрылып жүргөн болсо, анда бул бияка кирбейт. Мисалы, бир адам келип туруп, именно сага келип туруп кайрылып аткан болсо, мына сенден келип туруп сурап атат да. Сен берчи мына Аллах үчүн деп. Билесиң да, ал элдин баарына кайрылып жүргөн жок, именно сага өзү келди да. Анда ага бериш керек да, анда ага бериш керек. Бирок бергенде дагы өзүнө зулум болбош керек. Мисалы, күнөөгө алып бара турган нерсе болбош керек. Мисалы, өзүнүн акыркы бир кой турат да. Билесиң, мисалы, ошо менен бирден бага турбай же бирден. Анан келип сураса, Аллах үчүн сураса, аны берип турган болбойт. Өзүнүн ибресине зыян болуп калбаш керек да. Эми кийинки тема эгерде деген сөз тууралуу. Эгерде деген сөз. Эгерде лау деген мисалы, если бы деп. Эгерде мындай болгондо, эгерде мындай кылсам, мындай болуп калат эле. Мындай кылбай койгондо мындай болот эле. Кичине эпирак келгенде тилип калат. Мына ошол тагдырга нааразычылык да, тагдырга каршылык сөз болот. Бул сөз куфурга чейин алып барышы мүмкүн. Куфурга чейин алып барышы мүмкүн да, мисалы. Өзүнүн ордулары бар да. Эгерде деп ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ихрис ала ма янфак деп, өзүңө пайдалуу болгон нерсеге умтулгун. Вастаин билла дейт. Жана Аллахтан жардам сура, вала та'жиз дейт. Жана эч чарчаба дейт. Пайдалуу нерсеге умтулгун, Аллахтан жардам сура, жана эч чарчап калыкпа дейт да. Эгерде бир нерсе болгон болсо дейт, сен менен бир нерсе болуп турган болсо, лау анни фаалти када лакана када деп айтпа дейт да. Эгерде мен мындай кылсам, мындай болуп калат эле деп айтпа дейт. Анткени эгерде деген сөз шайтанга эшик ачат дейт. Шайтан амалына эшик ачат. Эгерде деп айткан болот да. Эгерде мен мынтип койгондо, эгерде бир эле учурда уруксат берилет. Бир учурда.
качан адам жакшылык ишти, соопчулук ишти өткөрбөгөндө. Бүйтүп айтат да, мен эгерде 1 жыл мурда эле Куран жаттап баштаганда, мен эгерде ошо 5 жыл мурда эле жакшылык иштерди кылып баштаганда, соопту жоготуп алды, ошо соопко жетпей калды да, ошого өкүнүп, өзүн үчүн тагдырга жокко чыгарып эмес, өзүнө өкүнүп, өзүнүн абалына өкүнүп, анан эгерде деп ошентип айтса бул болот. Жакшылык ишти. Негизи мисалы тагдыр, мен эгерде эртерээк келсем, буга жетишип калат элем, анан мындай болуп калат эле. Эгерде биякынан мен бул жолу менен кетсем, пробкага түшпөйт элем. Ушунун баары шайтанга эшик ачат да. Шайтанга эшик ачат. Болбойт да, анан бул дагы адам акыйдасына да өтө таасир этет да. Болду, болгондон кийин болду да. Аллах Таала каалады, ал нерсе болду. Ал нерсе болбой койбойт эле. Болбой койбойт. Кийинки тема шамалды урушу. Шамалды сөгүү. Шамалды сөккөн болбойт. Шамалды сөкпөгүлө дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Шамалды урушпагыла. Эгерде бирок силерге жакпаган бир нерсени андан көрсөңөр дейт, анда айткыла. Аллахума инна насалука мин хайри хадири. О Аллах Таала, биз сенден ушул шамалдан жакшылыгын сурайбыз. Вал хайри ма фига, жана анда болгон жакшылыкты. Ва хайри ма умирта бихи, жана ага сен буйрук кылган жакшылыкты. Ва науда бика мин шарри хадири ва шарри ма фига ва шарри ма умирта бихи. Ошондой эле биз сенден жардам сурайбыз ушул шамалдын жамандыгынан, анда болгон жамандыктан, жана ал эмнеге буйрук кылган жамандыктан ошондой жардам сурайбыз. Ушул Аллахтан жардам сурайбыз, болду. Аны урушкан сөккөн эмне кандай шамал, эмне болуп кетти, тил болду деп урушкан болбойт да, урушкан болбойт. Жана погода да болду. Эмне болуп калды, жан болуп калды, тил болуп калды, эмнеге деп аны жамандаган мунун баары болбойт да. Анткени анын баарын тең кылуучу ким? Аллах Таала. Аны жамандап атса, Аллах Тааланы жамандап аткан болот. Аллах Тааланы урушкан болот. Убакытты, погоданы, шамалды, жан, кар, эмненин баары болбосун, муну урушкан болбойт. Кийинки бап Аллах Таала тууралуу жаман ойдо болуу. Аллах Таала тууралуу жаман ойдо болуу. Аякчана жакындап калдык, аякчана. Мына ушул маанилүү да, субханалла. Мына китабы таухид өзү башынан аягына чейин ушул нерсени тийип салат. Ширк эмнеге пайда болот? Адамдарда жаман ой болгондуктан, Аллах Таала тууралуу жаман ойдо болот. Аллах Таала тууралуу жаман ойдо болуу бул мунафыктардын сыпаттары. Мунафыктардын сыпаттары. Аллах Таала тууралуу жаман ой түрлөрү кандай? Мунафыктардын сыпаттарынан да болчу. Эки жүздүү. Эми кандай сыяктуу болушу мүмкүн? Мисалы, мындай да, таухид бул китеби башынан аягына чейин бизге эки нерсени тарбиялайт. Эки нерсени тарбиялайт да. Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болууну. А экинчиси Аллах Таала тууралуу жаман ойдо болууну, сак болууну. Эми жанагы биз айтып атпайбы, мына караса, жаман ой кандай? Аллахка мен түзмөсүз кайрыла албайм. Мага ортомчу керек. Бул Аллах Таала тууралуу жаман ой. Аллах мени кечирбейт. Мындай сөз болот бул тууралуу. Бул Аллах Таала жаман ой. Аллах Таалага кайрылыштын сөзү ортомчуларга муктажбыз. Мунун баары Аллах Таала тууралуу жаман ой. Ошондой эле дагы Аллах Таала тууралуу жаман ойго эмне кирет? Аллах Тааланын дини басым ушундай жайылбай калат. Аллах Таала өзүнүн динине кызмат кылгандарга жардам бербейт. Аллах Тааланын дини жайылбай калат деген ойлор бар го. Ушунун баары тең Аллах Таала тууралуу жаман ойлор. Мунун баары тең тийип салган. Биз кандай болуштайбыз? Аллах Тааланын дини сөзсүз үстөмдүк кылат. Аллах Тааланын акыйкат дини сөзсүз жайылат. Аллах Тааланын дини сөзсүз жеңишке жетет. Аллах Тааланын динин карманып жүргөндөр, Аллахтын динине жардам берип жүргөндөр ага сөзсүз ийгиликке жетет. Деп ушундай ойдо болуш керек да. Дават кылганда биз өзүбүз да ушундай болуш керек. Мына Аллах Таала сөзсүз бизге жардам берет. Бардык иштерде ушундай да. Бардык иштер. Аллахка баш ийүүчүлөр сөзсүз ийгиликке жетет. Мына Аллах Таала тууралуу жаман ойдон сак болуу. Эми дагы көп түрлөрү бар. Эмнелер кирет, булар кирет. Бул негизи өзү Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болуу тууралуу бул өзүнчө китептер жазылган. Өтө маанилүү тема да бул. Кийинки тема тагдырды жокко чыгаруу. Тагдырды жокко чыгаруу. Тагдырды жокко чыгарат. Имандын 6 түркүгүнүн бири. 6 түркүгүнүн бири. Эмне? Тагдырга анын жакшылыгы менен жамандыгы менен бирге иман келтирүү. Ошону жокко чыгаргандар бар, ошону жокко чыгаргандар бар. Бул дагы адамдын динин бузат. Адамдын дининен чыгарат. Ушул тагдырды жокко чыгаруу, ушул тууралуу эң биринчи исламдагы пайда болгон адашкан агымдар ушул темадан пайда болгон да. Тагдырды жокко чыгарып башташкан. Тагдырды тууралуу туура эмес сүйлөп башташкан да. Тагдыр Аллах Таала тагдыр түшүнүш үчүн 4 нерсени билишибиз керек да. 4 нерсени билебиз. Аллах Таала бардык нерсени билүүчү. Аллах Тааланын илими мына биринчи илим. Аллах Таала бардык нерсени билген. Аллах Таала
буга чейин эмненин баары болгон болсо ошонун баарын билет. Аллах Таала мындан кийин эмне болсо ошонун баарын тең билүүчү. Аллах Таала азыр эмне баары болгон болсо ошонун баарын билет. Аллах Таала эмне азыркы учурда жок болсо ал анан бар болгон болсо кандай болот эле ошонун баарын да билет. Аллах Тааланын билими эмне чексиз, бул баары камтуучу, баардык нерсени камтыйт. Эми Аллах Таала ошо баардык болгон нерсесин, бул биринчи даражада баардык болгон нерсесин 50.000 жыл мурда эле баардык нерсени жаратаардан мурда, асман менен жерди жаратаардан мурда 50 жыл мурда эле 50.000 жыл мурда эле жазып койгон. Калемге буйрук кылган, жаз деп, анан ошону эмне жазган, кыяматка чейин боло турган баардык нерсени жазган. Аллах Таала билген нерсесин баардыгын жазган. Ошо тагдырга жазган. Экинчи даражасы жазуу. Биринчи илим, экинчи жазуу. Эми үчүнчү даражасы Аллах Таала каалаган нерсенин баары болот. Каалоо. Аллах Таала каалабаган нерсе болбойт. Аллах Таала каалаган нерсе сөзсүз болот, болбой койбойт. Аллах Таала каалап койду бир адамды капыр болсун, ал капыр болот. Аллах Таала каалап койду бир адам момун болсун, ал момун болот. Башкача болушу мүмкүн эмес. Бирок бул жакта Аллахтын каалоосу бар, бирок ошол менен бирге адамдын да каалоосу бар. Мисалы адамдын өзүнүн каалоосу бар. Адам өзү каалап тандап барып туруп капыр болот. Адам өзү тандап каалап барып туруп эмне? Момун болот. Бирок ошол тандап барган каалоосу бул Аллахтын каалоосу менен болду да. Аллах Таала каалабаса ал андай болбойт эле да. Эми бул нерсе кандай болуп калат? Эми кээ бир адам түшүнбөй калат. Кандайча экөө тең болуп калды, кандай? Ооба, экөө тең. Адамдын да каалоосу бар, Аллах Тааланын да каалоосу бар. Бирок адамдын каалоосу Аллахтын каалоосунан чек чыгып кетет. Ушуга ыйман келтиребиз. Болду, ыйман келтиребиз, болду. Акылыбыз канчалык деңгээлче түшүнгөн болсо, альхамдулилля. Андан ары түшүнбөй, буга чейин киргизбейбиз. Анткени бул Аллахтын иши. Айтылды ушул нерсе адамдын каалоосу бар. Туурабы? Болду. Ошол менен бирге адамдын каалоосу Аллахтын каалоосунан четке чыгып кетет. Төртүнчүсү жаратуу. Аллах Таала баардык нерсенин баарын жараткан. Баардык нерсе эмненин баары болгон болсо, бул нерсенин баары Аллах Таала жараткан. Аллах Тааланын жаратуусу менен болду. Аллах Таала каалап, Аллах Таала жаратпаса, жерден бир эч нерсе өсүп чыкпайт. Ал эмес, эмне бактан бир жалбырак түшпөйт. Аллах Таала ошону каалабаса, ошону жараткан болсо. Кийинки бап сүрөт тартуу. Жандуу нерселердин сүрөтүн тартуу. Бак, тоо, ануулар эмес, машина, жандуу нерселер. Адамдар, жаныбарлар, ушундай нерселердин баары. Ушунун баарын сүрөткө тартуу бул арам шариатта. Колго сүрөткө тартуу бул өтө катуу тыюу. Анан ушуга эле эмне скульптуралар жана бар го, скульптуралар жасап аткан. Эстеликтерди. Буга да ушуга кирет. Бул шариатта арам. Ашаднас азаба йомал кыямал мусаввирун деп пайгамбарыбыз хадис айткан. Кыямат күнү эң оор азапка кабыл алуучулар булар сүрөт тартуучулар деген. Сүрөт тартуучулар. Сүрөт тартуу портрет эмненин бар болбосун, баары бул тыюу салынат. Эми бүгүнкү мына телефондор менен тарткандар тууралуу алымдардын сөздөрү бар да, кээ бирлер айтат, бул дагы болот, тыюу салынат дейт. Кээ бирлер айтат, жок, бул кирбейт дейт, анткени бул электрондой, бул сүрөткө тарткан кирбейт, бул жөн эле башкача дейт да, деп түшүндүрүшөт. Дискуссия сыяктуу деп ушундай түшүндүрүп беришет, бул аппарат менен болду дейт. Бирок талаш. Акыйкат бир. Ошондуктан негизи колдон келиши, эгерде мүмкүнчүлүк болсо түшпөй койгон жакшы да, түшпөй койгон жакшы. А бирок тиги болот дегендер дагы, алар дагы эмне бир эме менен деген да, бир максат менен болсо деген да. Жөн эле оңосолго муну кайдыгер мамиле кылган болбойт бул жакачы. А бирок мына анык, чек күмөнсүз, талашсыз тыюу салынган бул ошо сүрөт тартуу. Кол менен сүрөт тартуу. Кол менен адам өзү сүрөт тартып, сүрөккөн тартып, көзүн тартып өтүп калбаса, кыямат күнү ошого жан салып аны азаптайт. Кыямат күнү келет дагы ошол өзүң тарткан нерселериңе жан сал дейт. Адам буйрук алып жан сала албайт. Анан эмне дедик? Мына сүрөт тартуу, эсерик коюу бул ширк алып бара турган себептердин бири экенин түшүнөбүз, Ошол себепти дагы бул шариатта тыюу салынган. Кийинки бул көп касам ичүү. Көбүнчө мына ашыкча эле касам айтуу, ашыкча. Кайра валлахи, валлахи, Аллах кант деп кайра эле Аллахтын аты менен касам айтып берүү, бул деген таукидтин кемчилиги да. Таукидтин толуктугу эмес. Анткени Аллахтын атын алган урматтуу болуш керек. Аллах бул касамды сакташ керек. Жөн эле кайра эле валлахи дерсе, ал адамга ишенбей деле калат да. Анан көп Аллахтын аты менен көп касам айткан адам ал көп ошо касамын бузат.
туурабы? Анткени ар дайым эле ошону сактай албайт да. Ошондуктан көп кеме касам бузган болсо, ал көп ошончолук көбүрөөк Аллахтын атына урматсыздык көрсөткөн болот да. Эми ал бул ошо. Эми адам эгерде колдон келишинче Аллахтын аты менен касам айтпаш керек. Эми негизи айттык, негизи адам Аллахтын аты менен башка бир нерсе менен касам ичсе, бул ширк. Эгерде касам ичиш керек болсо, Аллахтын аты менен эле уруксат берилет. Бирок ошону дагы колдон келишинче кылбай эле коюш керек. Колдон келишинче айта бербеш керек. Бирок айткан болсо, аны аткарыш керек. Бул дагы касамды сактоодон. Эгерде бузуп калган болсо, анда анын кафаратын кылыш керек. Анын кафараты бар да. Анда важип болуп калат. Мисалы бирөө айтты, мына Аллахка ант мен эртең орозо кармайм дедиби? Эртеси орозо кармаган жокпу? Ошонун кафаратын кылыш керек да. Кафаратын кылыш керек. Кафарат кандай болот? Кафараты 10 кембагалды тойгузат, же аларды кийинтет, же болбосо бир кулду койгой берет. Эми биздин убакта кул жок. Эгерде муну кыла албаса, анда деген 3 күн орозо кармайт. Мына ушул Куранда айтылган да ушундай. Эгерде кайсы бир адам бир касам ичип туруп Аллахтын аты менен анан кийин аны аткара албай калган болсо, ошол касамын бузуп алган болсо, Аллахтын аты менен айткан. Анда деген мына ушундай болот да, андан ошо кечирилиш жолу ошо кафарат деп коет. Биринчи деген бул бир 10 кембагалды тойгузуш керек болот. 10 кембагалды тойгузуш керек болот. Же болбосо 10 кембагалды кийинтиш керек болот. Же болбосо бир кулду кое бериш керек да. Мына ушул үчөөнүн бирөөсүн тандайт. Айттык эми кулдар жок биздин учурда, ошондуктан бир 10 кембагалды тойгузат, же болбосо 10 кембагалды кийинтет, ушул экөөнүн бирөөсүн тандайт биздин учурда. Эгерде муну кыла албаса, муну кылганга мүмкүнчүлүгү болбосо, анда 3 күн орозо кармап коет. Жана ошол менен ушул жанагындай Аллах менен айткан касамын бузгандыгы себептүү ушул кечирилет. Эми кийинки бап Аллахтын атынан касам айтуу деп. Аллахтын атынан касам айтуу. Эми бул жакка эмне кандай келип калды? Мындай болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат да, бир адам айтты. Бир адам айтты, Аллахка ант, баланчаны Аллах кечирбейт деп. Аллахка ант, баланчаны Аллах кечирбейт дейт. Анда Аллах Таала айтат дейт. Ким ал дейт? Ким ал? Менин атыман дейт. Касам айтып, менин ордуман. Баланчаны мен кечирбейм деп, менин атыма ким айтып атат дейт? Ким ал дейт? Мына дейт, чынында дейт, мен тигини кечирип койдум дейт. А мунун амалдарын баары жокко чыгардым. Алейксам деп коет. Касам деп коет да, ошондо касам менен тастап туруп ушинтип айтат да. Дегер Абу Хурайра айтат, бул ушул айткан адам дейт, өзү көп ибадат кылган адам эле дейт, өзү көп ибадат кылган адам. Анан Абу Хурайра дагы айткан, ушундай бир сөздү айтты дейт. Ошол сөз аркылуу бул дүйнө акыретин жокко чыгарды дейт да. Кандай сөз? Аллахка антына баланчаны кечирбейт деп койду. Кандай нерсе? Болбойт анда. Аллах аттан сүйлөп, ошол сүйлөгөн касам менен да тастап койду да. Кийинки бап эми жазып койду. Аллахты башка бирөөгө ортомчу кылуу. Аллахты башка бирөөгө ортомчу кылуу. Арзар кандай негизи? Негизи Аллахка жакындаш үчүн бирөө ортомчу кыла издейсиз да, шафаатчы издейсиз. Мисалы кыямат күнү пайгамбар шафаатчы болуп берет ушундай. А бул жакта Аллахты башка бирөөгө ортомчу кылып койду. Бул дагы. Күндөрдүн бир күнү ошо бир араби дейт да. Араби деген эми ушул бедуин. Келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. О Аллахтын элчиси, адамдар ачка болуп калды, адамдар ачкалык болду. Мал мүлк жок болуп кыйрап баратат. Сен Роббиңен жан сурачы деп кайлат да, келип сурайт да. Сен Роббиңен жан сурачы, чынында биз сени Аллахка кайрылып да сени ортомчу кылып атабыз. Сени шапаатчы, тирүү болгон кезде тирүү болот да, андайчы дубасын. Солих адамдын дубасына сураган болот деп айтпадык беле. Сени Аллахка ортомчу кылып атабыз, жана Аллах да сага кайрылып атканда Аллахты сага ортомчу кылып атабыз деп айткан да. Аллахты мына сенден сурап атабыз. Сен бирок бизге жооп беришиң үчүн Аллах ортомчу болуп берсин бизге деп. Ушунда субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям субханалла деп. Аллах субханалла деп айткан. Аллах аруу, Аллах кемчиликтерден таза деп. Жана ушинтип айта бер дейт. Кайра субханалла деп. Качан ушуну сахабалар анын жүзүндө көрдү, ачууланганчы. Жүзүндө көрдү. Вайхак дейт, сага бале болсун дейт. Атадрим Аллах, сен Аллах ким экенин билбейсиңби дейт. Аллах ким экенин билбейсиң дейт. Инна ша'наллахи а'зам мин залик. Аллахтын иши мындан да улураак, мындан дагы бийик, улуу. Иннаху ла юсташфау биллахи аля ахад.
Аллахты эч кимдин алдында Аллахты ортомчу кылбайт дейт. Кантип Аллах? Мына ортомчу деген эмне? Ортомчу деген ким? Ортомчу ал өзүндө эч нерсе жок. Өзү ошо талап кыла турган нерсени өзү бере албайт. Бирок башка бирөөгө барып бирден сурап бере алат да. Эми Аллах Таала бардык нерсеге ээ да. Аллах Таалага ээ боло албаган бир нерсе барбы? Анан барып кантип Аллах Таала барып бирөөгө ортомчу болмок эле? Андай болуш мүмкүн эмес, көрдүңөрбү? Аллах Таала койгон бул адепсиздик болот. Кийинки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, бардык жанагы бул бап кайра айтылган да экинчи жолучу. Таухидти биз пайгамбар ширкке алып бара турган ширктен кайтарган деп койсо, пайгамбар ширктен кайтарган. Кыска деп. Пайгамбар ширктен кайтарат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ширктен кайтарган деп. Ширкке алып бара турган бардык жолдорду тоскон. Бир күндө анасынан келген хадисте адамдар келип айтышкан. О Аллахтын элчиси дейт. О Аллахтын элчиси. О биздин эң жакшыбыздын баласы. Биздин сейит деп, биздин мырзабыз, адам биздин эң баарыбыздын эң мырзасы. Мырзабыздын баласы. Деп ушунча сөздөр менен айтып баштайт да. Аны мактап баштайт. Айтат. Пайгамбар саллаллаху айткан. Я Юханнас дейт. Адамдар дейт. Кулу би кауликум ва ла тастахвиянакум шайтан. Силер кээ бир сөздөрүңөрдү айткыла. Бирок шайтан силерди азгырып кетпесин дейт. Ана Мухаммадун Абдуллахи ва Расул. Мен Мухаммадмын. Аллахтын кулумун, жана анын элчисимин дейт. Аллахтын кулумун жана элчисимин. Ва ма ухиббу ан тарфауни фаука манзилати лати анзалани Аллах. Жана мен сүйбөймүн дейт. Мени Аллах мени койгон дагы ордунан өйдө коюп койганды мен сүйбөймүн, мен жактырбайм дейт. Аллах койгон бир даража болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Андан өйдө көтөргөн болбойт. Мына бuyakta кайра айтат. Мен Аллахтын кулумун жана элчисимин дейт. Жана кайра айтып атпайбы го? Ахмед байке эмне дейт? Аллахтын кулу ал пенде болгон. Демек ага ибадат кылган болбойт. Аллахтын ошол мен Аллахтын элчиси, аны жалганга чыгарган болбойт. Аны тасдыкташ керек. Ага иман кылыш керек. Аса мактан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындан эмне чүгөз көрдүңөр? Сөздөрдү айтып атса эле, ал токтотуп туруп ушинтип аларды айыптаган да. Бирок чынында ал адамдардын мырзасы. Жакшылардын жакшысы. Бул алар акыйкатты айткан. Ошону айтып атканда дагы Алланы жактырган эмес да. Ошондон таухидти кармаган адамдар, аларды адамдар мактап атсаң жактырбаш керек. Болбойт. Алымдар да жактырышпайт. Бул нерсени тыйып салышат. Өзүн көтөрмөлөп мактаган бул туура эмес да. Анан бирөөнүн көзүнчө бирөө мактап аткан болсо, не этсе, эмне? Бир тупакты бетебет десеп келе деген да. Анан башка бирөөнүн көзүнчө бирөө мактап аткан болсо, хадисте келгенде силер аны дейт. Кектен кесип салыңар деген да. Кектен кесип салыңар. Белин сындырдыңар деп ушундай келет да. Жаман да, бирөөнүн көзүнчө бирөөнү мактаган бул коркунуч нерсе. Анткени фитна бул адам адашып кетиши мүмкүн ал себептечи, субханалла. Анан бирөө мактагандан мурда дагы адам өзү мактаганда ошону жактырбаш керек, сүйбөш керек да. Анан таухидти кармагандардын баарынын сыпаты ушул. Таухидти түшүнгөн. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жактырган эмес ал нерсени. Кээ бирлер бар, өздөрүнүн алым, анан эсептегендер бар, тим эле мактабаса да разы болбойт да. Разы болбойт. Субханалла. Бул мына ушу таухидтин кемчилиги да, субханалла, кемчилиги. Кийинки эми акыркы бөлүк, ушу менен бүттү. Бул бүттү 9, эми акыркы 10-чу бөлүк. Кээ бирлерин таштап кетип да. Эми 10-чу акыркы бөлүк 21. Иә. Пайгамбар ширктен кайтарган менен бүттү. Ушу менен жана 9-чу бөлүк бүттү да. 9-чу бөлүк бүттү. Эми мына ушу менен 10-чу бөлүк акыркы 67-чи бап. Бул жакта бир эле бап да. Бир эле бап. Эң акыркы бап китабат таухид. Баптын аталышы Вама кадруллах хакка кадрихи деген аят. Алар Аллахтын чыныгы, Аллахтын кадырын билишпеди. Ушунча бир бап. Алар алар дейт. Мушриктер, ширк кылуучулар. Бүт ошого буга чейинки айтылган бар. Бүт ошол тыйып салган нерселерге түшүп калганда. Аллахтын чыныгы баркын билишпеди. Аллахтын чыныгы кадырын билишпеди. Ушул маанилүү бап да акыркы. Китеп ушул менен бүтүп жатат. Эми кандайча алар чыныгы Аллахтын кадырын билишпеди дейт. Качан Аллахка шерик кошкондо, качан Аллах менен бирге башка бирөөгө сыйынганда, качан Аллахтын акысы болгон ибаратты башка бирөөгө арнаганда, Аллахтын кадырын билишпеди алар. Чыныгы Аллахтын баркын билишпеди. Аллахты таанып билишпеди. Аллахтын ордун билишпеди. Аят деген Зумар сүрөсү 67-чи аят. Зумар сүрөсү 67-чи аят. Улантсын айтат: "Вама кадруллах хакка кадрихи" дейт. Алар чыныгы Аллахтын кадырын билишпеди.
Вал арду жамиан қабдатуху яумал қияма. Бирок бардык жер дейт. Бардык жер. Кыямат күнү Аллахтын бир ушундай уштамы эле болот дейт. Кол учунда эле болот дейт. Бардык жердин баары. Вассамаату мутуятун биямини. Ал эми асмандар болсо оролгон абалдан оң колунда болот дейт. Оролгон абал. Субханаху ва таала ма юшрикун. Аллах таала бийик жана таза дейт алар ширк келтирген нерселерден. Алар ширк кошкон нерселер. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат. Бир иудейлерден болгон бир өздөрүнүн алымы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип айтат. О Мухаммад дейт. Биз өзүбүздүн китепте мындай окуйбуз дейт. Аллах таала асмандарды өзүнүн бир манжасына коет экен дейт. Жерлердин баарын экинчи башка манжасына коет экен дейт. Бактарды башка бир манжасына, суулардын баарын башка манжасына дейт. Бардык байлыктарды бир манжасына дейт. Жана бардык жаратылган нерсени, махлуктардын баары тең бир манжасына дейт. Жана айтат дейт. Анал малик деп, мен падышамын деп. Анал малик, мен падышамын деп. Фадахикан набию саллаллаху алейхи вассалам хатта бадат наважи. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлдү дейт, каткырды дейт. Ошол немелери азуу тиштери көрүнгүчү дейт. Азуу тиштери көрүнгүчү дейт. Тасдикан ли каулил хабар. Ошол алымдын, иудейлерден болгон алымдын сөзүн тастыктап. Каткырып күлдү дейт да ошондо. Анан сумма кара, андан кийин Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи аятты окуду дейт. Вама кадараллаху хакка кадри. Алар Аллахтын чын кадырын билишпеди дейт. Вал арду жамиан кабдатуху яумал қияма. Ал эми жер дейт. Баары толук жер Аллах тааланын ошо бир уштамы эле болуп калат дейт кыямат күнү. Кыямат күнү бир уч колун эле. Муслим деген риваятына мынтип келет дейт. Вал жибалу ваш шажару ала исба. Бардык тоолор дейт. Тоолор. Бардык бактар бир манжасында болот, бир манжасында эле. Сумма яхузухунна фаякул дейт. Жана аларды титиретип туруп. Ушул титиретип туруп айтат дейт. Анал малик ана Аллах деп. Мен падышамын, мен Аллахмын деп. Ва фи риваят Бухари, Бухариде келген риваятта мынтип айтат дейт. Яджалу самавати ала исба. Бардык асмандарды бир манжасына коет дейт. Бир манжасына. Вал мау вастара ала исба. Сууларды жана жерди дейт. Башка манжасына. Ва саир халқи ала исба. Жана башка барып жаратылган нерсенин баары тең башка манжасына коет дейт. Анан Муслимде Умарда, Ибн Умардан келген риваятта мындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ятвиллаху азза ва жалла ас-самавати яумал қияма. Аллах таала бардык асмандарды кыямат күнү ороyт дейт. Ушинтип ороп алат дейт да, мындайчы. Кагаз ороп алат дейт. Сумма яхудунна биядихи юмна. Жана аны оң колуна алат дейт. Ушун баарды оң колуна алат дейт. Сумма якул, аны айтат дейт. Анал малик дейт. Мен падышамын. Айнал жаббарун. Кана текеберлер дейт. Кана ошо текебер болуп жүргөндөр. Айнал мутакаббирун. Кана ошол чектен ашкандар дейт. Текеберлер. Сумма ятвил ардина саба. Жана жети жерди алып аларды дейт ороyт дейт. Ороп туруп. Сумма яхудуна бишамиялайт. Жана аларды сол колуна алат дейт. Сумма якул, аны айтат дейт. Анал малик. Мен падышамын дейт. Мен падыша. Айнал жаббарун, айнал мутакаббирун. Кана ошол текебер болуп жүргөндөр. Кана ошол өзүнү өйдө көтөрүп жүргөндөр дейт. Варуя ан Ибн Аббас, жана Ибн Аббастан риваят кылган. Кала айтат. Мас самавату сабу вал ардина сабу фи кафир рахмани илля ка хардалатил фи яди ахадикум. Бардык асмандар, жети асман жана жети жер дейт. Мээримдүүнүн алаканында дейт, мээримдүүнүн колунда дейт. Бир жанагындай будайдын эле бир дадайындай эле дейт. Силердин колуңдай эле ошондой эле сыяктуу болуп калат дейт. Жети жер, жети асмандын баары тең мээримдүүнүн колунда бир будайдай эле болуп калат дейт. Анан Ибн Жарир айтат. Ахбар Ибн Вахб бизге айтып барган дейт. Анан Ибн Зайд айткан дейт. Менин атам айтты дейт, Зайд. Анан айтты дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Мас самавату сабу фи курси илля кадарахим сабу улкият фи турс. Жети асман дейт. Жети асман курси менен салыштырмалуу дейт. Курси эмне бул? Арш бар, Аллахтын тактысы. Эми ошонун астыңкы жагы аршын, бул курси деп аталат. Аятыл курси деп, бул ошол арштын түйү, астыңкы жагы курси. Ошол курсиге салыштырмалуу дейт жети жер. Бул жети дирхамды дейт, жети тыйынды бир чоң бир тегерек болгон калканга таштап койгондор сыяктуу болуп калат. Чоң бир калкан бар да, мисалы чоң калкан бар. Ошого жети немени таштаса, дирхамды таштаса кандай кичинекей болуп калат да. Жети асмандын баары ошондой болуп калат дейт. Эми арш өзү кандай анда? Арш эң улуу жаратылган нерсеси, түйү эле ошондой болот да, курси. Аны Аллах таала өзүн салыштырыш мүмкүн, Аллах тааланы өзүн элестетиш мүмкүн эмес да, элестетиш мүмкүн эмес. Анан Абу Зар айтат, мен уктум дейт, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт. Курси дейт, аршка салыштырмалуу.
бул дейт кичинекей эле ушундай шакектей болот дейт. Ошону дейт бир чексиз чөлгө таштап салгандай эле сыяктуу. Ушундай болот. Курси менен жети жер кандай эле? Жети жер жети асман. Анан Ибн Масуд айтат: "Бейна самаи дуния валлати талиха 500 ам." Ылдыйкы асман менен дейт, ылдыйкы асман менен, ылдыйкы асман дегенде биз түшүнөбүз. Бардык жылдыздар болсо, жылдыздар көрүп атабыз да. Канчалык аралыкта, канчалык жана световой год деп коет да. Световой год. Световой год деген кандай? Адамдын көзү, мисалы, луч бар го, жарыктык. Ошол ылдамдык менен кандай кетет? Мисалы, фонарь тигүүсөк мояктан тияка тез эле жетет да. Ошондой ылдамдык менен кетип баратып, кете берип 1 жыл жүргөндө ошо 1 световой год болот да. 1 световой год болот. Эми ылдыйкы эң жакынкы жылдыздар эле канча дейт? 10 световой год ушундай жакындыкта турат да, эң жакынкы жылдыздар. Эми эң алыскылар 8 канча деген немелерди миллиард жылдарды эсептешет ушундай. Эми элестеңиз, ошонун баары тең мына канча? Ошонун баары тең. Кайсы гана жылдыз болбосун, бардык жылдыздын баары тең ылдыйкы асманда. Ылдыйкы эле асманда, биринчи эле асманда деп эсептелет. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Валакад зайянна самаа дуния бимасабиха" дейт. Биз мына ылдыйкы асманды дейт, ушу биринчи эле асманды биз жылдыздар менен кооздоп койдук деп атпайбы Аллах Таала. Мына ушул демек ылдыйкы асман ушу жылдыздар менен кооздолгон да, бардык жылдыздар бар тең биринчи эле асманда. Мына ушул канчалык чоң болсо, ушунун баарысы тең биринчи эле асман. Жана башка риваяттарда, хадистерде мындай келет: ушул ылдыйкы асман дейт, ушул ылдыйкы элестесеңерчи, канчалык жылдыздар, канчалык аралык менен, канчалык ичинде болгон нерселердин баары, жаратылган нерсенин баарысы менен тең бирге тең. Мунун баарысы тең ушу биринчи асман да. Ушунун биринчи асман дейт, экинчи асманга салыштырмалуу дейт. Бир чексиз чөлгө дейт. Чексиз чөлгө бир кичинекей бир жанагындай шакекти таштап салгандай сыяктуу деп коет дейт. Чексиз чөлгө эсептесеңиз бир кандай бир эсеби жок, эбегейsiz чоң бир чөлгө кичинекей бир шакекти таштап койгондо аралыгы айырмасы кандай чоң менен. Мына ошондой эле сыяктуу биринчи ылдыйкы асман экинчи асманга салыштырмалуу ушундай эле кичинекей болуп калат дейт. Ошондой эле экинчи асмандагы үчүнчү асманга салыштырмалуу ошондой дейт. Жанагындай чексиз чөлгө кичинекей бир шакекти таштап койгондой эле дейт. Ошондой эле үчүнчү асман төртүнчү асманга салыштырмалуу ошондой. Ошентип келип отуруп анан жанагы курсийге салыштырмалуу ошондой да. Жети асман ичинде болгон баардык нерсе менен бирге эмне жанагындай курсийге, арыштын ошо түбүнө салыштырмалуу бир кичинекей жанагындай шакекти чексиз бир чөлгө таштагандай сыяктуудай да. Мына карасаңар, Аллах Тааланын кудурети. Жана ушундай кандай гана көп макулуктар бар, жаратылган нерселери, ошолордун баарысына карабай дагы Аллах Таала биздин амалдарыбызды, биздин жүрөгүбүздө болгон жашыруун ниеттерден бери баардык нерсени Аллах Таала билип турат, айткан сөздөрүбүздү угуп турат, баардык нерсени бизди көрүп турат. Анан ошол ылдыйкы асман менен кийинки асмандын аралыгы дейт 500 ам дейт. 500 жыл дейт. 500 жыл дейт. Анан ар бир асмандын ортосу дейт ошо 500 жыл дейт аралыкта. 500 жыл аралыкта. Хадисте келет да. Анан вабайна сама и саби вал курси 500 ам. Жана 7-чи асман менен курсинин аралыгы 500 жыл дейт. Вабайна курси вал ма, анан курсинин үстүндө суу бар. Ошо суу менен курсинин аралыгы дейт 500 жыл дейт да. 500 ам 500 жыл дейт. Вал арш фауқал ма. Ал эми арш Аллахтын тактысы суунун үстүндө турат дейт. Ал эми Аллах валлаху фауқал арш. Арштын үстүндө дейт, арштын үстүндө. Бирок вала яхфа алейхи шейун мин амаликум. Бирок силердин амалдарыңардан дейт Аллах Таалага эч нерсе жашыруун болуп калган жок дейт. Субханалла, Аллахтын илими, Аллахтын кудуреттүүлүгү, Аллахтын көрүүсү. Ошондой болсо дагы эмне? Силердин амалдарыңардан дейт Аллахка эч нерсе жашыруун болгон жок. Кийин келет Аббас ибн Абдул Мутталиб радиаллаху анху айтат: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Билесиңерби асман менен жердин аралыгы канча, ортосу канча дейт. Айтат: Аллах жана анын элчиси жакшыраак билет дейт. Алардын ортосу дейт 500 жыл дейт. 500 жыл деп кайра ошентип келди. Анан ар бир асмандын ортосу 500 жылдык жол дейт. Бара турган, Анан ошо калындыгы дейт. Ар бир асмандын калындыгы. Ошол немеси калындыгы дейт. Бул дагы 500 жыл дейт. Жана 7-чи асман менен арштын ортосунда суу бар дейт. Суу бар, деңиз бар дейт. Анын түйүнөн баштап анын ошол үстүнө чейин дейт асман менен жердин ортосунда болгон аралык сыяктуу дейт. Аралык сыяктуу дейт. Эми Аллах Таала дейт ушунун баарысын үстүндө турат дейт. Бирок адам баласынын амалдарынан ага эч нерсе жашыруун болуп калган жок дейт. Эч нерсе жашыруун эмес. Эми эмне түшүнүп атабыз?
кандай берсе Аллах Таала кандай кудуреттүү зат. Ушундай улуу зат. Барлык нерсенин улуу зат. Эми Аллахка теңдеш кылып атканда, Аллахка сыймай жүрүшкөндө, текеберленип жүргөндө, алар чыныгы Аллахтын кадырын билишпеди. Бул бир. Экинчиден, эмнеге Шейх Ан-Нажи китебин ушул менен бүтүп жатат? Имам Бухаринин артынан эрчи. Негизи ошо Шейх Ан-Нажини көбүнчө Имам Бухариге окшоштурат, Имам Бухариге. Имам Бухари рахматуллахи алейхи китебин хадис менен бүтүргөн. Аль-калиматан хабибатани илар-рахман, сакилатан фил мизан, хафифатан алал лисан деп эки сөз бар дейт Имам Бухаринин китебин бүтүргөн сөз. Эки сөз бар дейт. Акыркы хадис. Эки сөз дейт. мээримдүү үчүн эки сүйкүмдүү сөз. Тилде айтылуусу жеңил дейт. Бирок таразада оор дейт. Таразада оор. Субханаллах ва бихамдик, субханаллахил азим деп. Ушул сөз, эки сөз дейт. Таразада оор деп келет. Эми Имам Бухари эмнеге ошол хадиспен өзүнүн сахих эң улуу китебин эмнеге бүтүргөн десе, оор сөз деп келбедиби? Оордук жөнүндө айтып, ушул менин эмгегим дагы таразада оор болсун деген ниет кылган дейт да. Эми бул жакта Шейх китабы Таухидти неме бүтүрүп атат? Эмне хадистер менен? Аллахтын макhlуктарын оордугу, көлөмдүү экендигин баяндап. Эми ошондон Шейх айтышат, алымдар Шейхти үмүт кылган дейт. Ушул китеби ошондой эле сыяктуу эмне? Ушул макhlукаттардын баарын оордугу сыяктуу эле мунун да таразасына оор болсун деген ниет кылган дейт да. Эми Аллахтан сурайбыз, ушул алган илимибизди, ушул чогулуп, илим алып турганыбызды Аллах Таала бизге пайдалуу кылган болсун. Биз үчүн дагы таразабызда асман менен жерден дагы аларда сыяктуу оор кылган болсун. Эми бул түшүндүрмө ушул биз бүгүнкү бүткөн, бул окуп бүткөн Таухид китебинин түшүндүрмөсү. Бул эми биз мына өзүңүздөр көрдүңөр, көп эле жактарын биз тезирээк алып көп терең токтолгон жокпуз. Эми бул бизге мындай жалпы таанышуу иретинде эле болду бул китеп менен. Анан негизи дагы ким тереңирээк түшүнгүсү келген болсо, негизи башка дагы бул тууралуу Таухид китеби боюнча терең дагы түшүндүрмөлөрдү окуп, ошолорду дагы угуп, сабактарды угуш керек болот да. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына биз кыскача алганда эле канча деген көп пайдаларды алдык да. Ошондуктан бул улуу жана ушул Таухид темасында болгон эң маанилүү жана эң улуу китептердин бири болуп эсептелет. Көптөгөн мындай пайдалар бар. Эми негизи муну алымдар айтат, буну кайра окуп турчу китеп да бул. Таухид китеби бул кайра бүткөн сайын, кайра жаңыдан баштап, кайра дайыма ушинтип окуп жүрчү китептерден болот. Жана качанга чейин окуп туруш керек. Ушул Таухид менен биз жашап, толугу менен муну иш жүзүнө ашырып, жашообузга алып келмейинче, жана ушул Таухид менен ла илаха иллаллах менен бул дүйнөдөн кайтып, жана ла илаха иллаллах менен Аллах менен жолукканга чейин, жана беш келгенге чейин муну карманып, муну изилдеп, муну окуп жүрө беришибиз керек. Аллах Тааланы сурайбыз, баардыгыбызды жана жакындарыбызды, баардыгыбызды Таухидти кармануучулардан жана ширктен алыс болгондордон кылган болсун. Субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Амин.